Таймура спорт комплексінің ашылғанына мына биыл Құда қаласа 12 жыл болды. 2012 жылы май айында ішке берілген. Ошол күнөн тартып бүт баягы спортчу балдар ушул жерде машыгат. Бул азыр күрөштүн түрү бокс боюнча, күрөш боюнча, волейбол боюнча, анан эреже серуш боюнча 4 спорт түрү бар. Буюрса азыр балдар мындай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Жакында Олимпиадага жолдомого лицензия алыш үчүн Туринге барып келишти балдар, астыңкы балдар. Дүйнөнүн биринчилигине барып келген, чемпион Азиянын балдары чыкты жаштар арасында. Спорттун чеберлеринен ондогон спорт чеберлери чыкты. Азыркы күндө балдардын өсүшү өтө жакшы. Бирок бул убакка чейин ремонттогонго муктаж болуп калдык эле. 6 айдын жүзү болуп калды. Кудай кааласа толук бойдон ремонттон колдон чыгып, азыр ишке берилген жатат Кудай кааласа. Ушунчалыгына шүгүр. Балдар эми мындан бияка жакшы баягындай көңүл менен жакшы шартта машыгып калат буюрса. Бизде эми булду каржылап жаткан биздин ушул жердин өзүбүздүн агабыз Камчыбек Кыдыршаевич өзү ушул спорт клубду, спорт комплексти түптөгөнүнө мына быйыл 26-27 жыл болду. Ошолдон бери ушул агабыз каржылап келет. Азыркы мына ремонтту дагы бүт өзүнүн эмесинен ремонт кылып берди балдарга. Эми бул дегени ушу балдардын келечегине, балдардын мына жаман жолдон жүрбөсүнө мындайча айтканда шарт түзүп, ушу кичинекай айылдан спорттун ушу бокста, күрөш түрлөрүнөн дүйнөлүк деңгээлге чыга турган балдарды даярдаганга аракет кылып жатабыз. Ошо биз көптөн көп ушу ыраазычылык билдиребиз Камчыбек Кыдыршаевичке. Алла ыраазы болсун. Ушу балдардын, жаштардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Бул Таймура спорт клубу биринчи салынганда ошондо да ачылышына келгенмин. Ошондо да мен күбө болгом. Ошондо ачылып, ошондо маселен мына бокс ушул жерде мына Таймура спорт клубу болуп, боксерлор, аябай атагы чыккан боксерлор чыкты бул жерден. Бекзат Исаев деген, андан дагы тышкары мына Сагынбаев Улан, дагы көптөгөн азыр деле жакшы боксерлор чыгып келатат. Анан эми баягы мурунку спорт клубтун эмеси менен, кандай десем, условиясы менен. Азыркы эми условия бул асман менен жердей да, чын айткандачы. Карачы заманбап кылып бул. Мына карачы бар жок, мына ринг, десең ринг, мына тренажерлор, карачы кандай условия түзүп берди. Эми мен ойлойм, Камчыбек Кыдыршаевичка алкыш айтабыз, чоң ыраазычылык билдиребиз. Что биздин жаштарга ушундай жакшы условиялар түзүп берди. Эми только иштеш керек, чемпиондор чыгарыш керек. Анан биздин генералыбызга Кудайым буйрса Камчыбек Кыдыршаевичтин өмүрү узун болсун, ден соолугу бек болсун, үй бүлө балачкасы менен тынч болсун, эл кызматына жүрө берсин, элге кызмат кылып, биз аркасынан сүйүнүп, биздин ушундай инсан, ушундай биздин агаларыбыз бар, ушундай биздин генералыбыз, легендарный генералыбыз бар деп биз сүйүнүп жүрө берелик. Так, bu yerda тренерский turniir bo'lganda boshqalari bor, tualetlari bor, ha? Молодцы. Свет yo'qmi? Свет бар. Bu yerda sport var. 16 место менен. Отлично. Шкафтар бар. Ага. Ого. Самый лучший кабинет отуру. Ар дайым ушу спортсмендерибиз жаш кызмат кылып, элибиздин журтубуздун маңызды рухун көтөрө турган жаш спортсмендер чыкса ойнойт.
Karşıla. Hat dolu. Kaça? Vur. Hat dolu. Aman. Sen kaçın. Karşıla. Atkı değil. Peçat zakır. Zakır var. Peçat. Vur. Aman. Вот так. Вот так. Молодец. Вот. Вот так. Вот молодец. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот. Вот. Опа. Вот так. Молодец. Kaçı nasıl? Ne oldu lan? Kaçı oldu? 8 mi oldu? Kaçları vardı lan? Küçük kızım. Biraz yeni geldik. Çürük, çok olsa çürük tutar. Tutar mı? Sizler bu caka oynamaya çıkmaktan yoksunlar. Sizler çıkıp burada görmüş yok bunu deneye ilgili yoksunlar. Burası şeyin işine geliyor. Mantıklar başlıyor. Bazı şartlar kızı geliyor. Bazı şartlar kızı geliyor. Anladın mı? Devam edelim. Sağ olasınız. Kazanırsınız. Bakayım. Kaç yakınlar tutuyorsun? Son bir tane kalaz mı? Ben dedim. En çoğunluğu bu. En çoğunluğundan yakın. 15 lira aramıyor. Al. 20 yaş boş gerek. Çok mu gel? 20 yaş ne oldu? Hop. Hoppa. Kayak sen, fotoğrafçı. Yaşlı olasın sen. Burada. Раз, два, три, четыре, пять. Oldu. Молодец. Yaşlı oturun ha. Demek Allah'sın mı? Pres. Kılçın? Az belli olmuş. Kıl. Kimsin mi kimsin? Yerin basıya başlaşıyor. Ondan da yapalım. Раз, два, три. Hakim. Bunu içtik yedim. Oldu. Pres. Hurmatlı Barpı Jerkesinin turgundары, men эми азыр ушул мына спорт зал боюнча bir көрүп кетейин деп атайын келдим. İçine көрүп чыктым, бардык шарттары түзүлүптүр. Биздин балдарыбызга, биздин спортсмендерибизге толук бойдон бардык шарттар бар. Мамлекеттик деңгээлде чоң ийгиликтер жаратканга спортто мүмкүнчүлүктөр түзүлүптүр. Демек ушул жерден биздин балдарыбыз, биздин кыздарыбыз жашнакай ийгиликтер жетет деген үмүттөбүз. Бул маселенин баардыгы ошол мамлекетибиздеги жаштарды жакшы жолго коюп, мамлекетибизде жаштардын баардыгы ушул патриоттуулук негизде тарбиялансын, ден соолугу чың болсун, жаман иштерге барбасын, жана айрыкча азыркы күндө муну ачык айтып, бар жерлерге жеткизишибиз керек. Ар түрдүү туура эмес диний агымдарга кирип кетип аткан адамдарыбыз жана жаштарыбыз бар. Муну ошолордон сактоо боюнча так балдарыбыз туура тарбия алсын деген максатта болуп атат. Ошого биздин урматтуу ата-энелер, урматтуу агайын туугандар, сиздер чоң өбөлгө түзөсүздөр. Сиздер жаштарга жакшы жолду көрсөтөсүздөр деген чоң үмүттөбүз. Мамлекетибиздин башчысы
урматтуу президентибиз Садыркожо Жапаровдун да биздин алдыбызга койгон талаптары ушундай. Мамлекетибизде ар бир жаштарга, ар бир жаш балага биз шарт түзүшүбүз керек. Аларда мүмкүнчүлүк болуш керек. Эртең алардын келечегин аныктоого өздөрүнүн аракеттерине биз шарт түзүп беришибиз керек. Мамлекеттин милдети ушул. Буюрса мамлекеттин милдетин так аткарууга президентибиз ар дайым бизди ушул жолго баштап турат. Мен жанагы диний агымдар боюнча айтканымдын себеби бул маселе бардык мамлекеттерде дүйнө жүзүндө азыр көтөрүлүп атат. Билесиздер, мына башка мамлекеттерде, башка жерлерде террордук актылар, экстремисттик актылар өтө көбөйүп кетти. Негизинен ошолордун бардыгы туура эмес ишеничте түшүп алгандардын артынан болуп атат. Биз ошого жол беришибиз керек. Мамлекетибизде коомубузда тынччылык болуш керек. Эл тынч жашаш керек. Өзүнүн каалаган турмушунда жашаган мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ошол эле мезгилде урматтуу эл журт, өзүңүздөр жакшы билип атасыздар, бүгүнкү күндө мамлекетибиз өсүп өнүгүү жолуна түштү. Бүгүнкү күндө мамлекетте 6 айлыктын эсебинен 2024 жылдын 6 айлыгында мамлекеттеги ички дүң продукциянын өсүшү, экономиканын өсүшү 8,11% түздү. Бул деген көрсөткүч 2006 жылы гана бир болгон экен, 8,12% түзгөн экен. Бир гана жолу тарыхта. Мына биз ошого азыр жетип калдык. Кудай кааласа, жылдын аягына барганда мындан дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр мамлекетибиздин бюджетин билесиздер, быйылкы жылы 605 миллиард менен кабыл алынды. Ошол 605 миллиардты быйылкы жылы 700 миллиардка жеткизип аткарабыз деп атабыз. Эмдиги жылкыдан баштап бюджетибиз уже 600 эмес, 700 эмес, уже 800 миллиардка чейин чыгып атат. Бул деген ошо мамлекетибизде чоң өсүштөр. Ошол табылган акчалардын бардыгы мына мамлекеттин жыргачылыгына жумшалып атат. Мамлекетте мурда талап тоноочулук, элдин акысын, бюджеттин акысын, мамлекеттин акысын жегендер болсо, азыр андайлардын бардыгын кескин түрдө жок кылып атабыз. Кескин түрдө ошолорду азайтып атабыз. Ошондуктан сиздер дагы ошого салым кошушуңуздар керек. Ар бирибиз ошого салым кошушубуз керек. Мен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жарым жылдык коллегиясын азыр өткүзүп келдим. Бүгүн эртең менен саат 9-дан баштап 2-ге чейин ошо коллегиядан өткүзүп келдим. Мына мен бир эле нерсени жыйынтыкта айтып коеюн, башка цифраларды айтпастан. Былтыр биз 2023 жылдын аягында 3 жылдын ичинде 120 миллиард 3 жылда топтодук деп сүйүнгөнбүз. Ал эми быйылкы 2024-тün 6 айлыгында 70 миллиард сом акча топтоп койдук. 6 эле айдын ичинде. Мына бул деген канчалык чоң акчалар. Бул деген мындай акчаны топтоп элге берип, элдин казынасына түшүрүү тарыхта болгон эмес. Болушу кыйын дагы мындан ары. Мына 6 айда 70 миллиард деген акчаны түшүрүп койдук. Эми дагы 6 айда дагы ушунча түшүрө турган болсок, значит 1 жылда эле биз мына 3 жылдык иштеген нерсени топтоп коет экенбиз. Демек мамлекет өнүгүү жолунда. Канчалаган социалдык объекттер курулуп атат, жолдор курулуп атат. Мына Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолу башталып атат. Эртең августта урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Кытайга барып, Пекинде Си Цзиньпин, Мирзиёев үчөө ошол жерде башталышына кол коюшат, старт беришет. Камбарата бир курулуп атат. Мына ошол тигил Кытай, Кыргыз, Өзбекстан жолу 5 миллиардтын тегерегиндеги доллар акчага болуп атат. А мына тигил эмебиз Камбарата бирибиз. Бул дагы бир 4 миллиардтын тегерегиндеги акча болуп атат, доллар акча болуп атат. То есть мамлекетте бүт бардыгы жыла башташты. Азыр мурда билесиздерби, жумуш жок деп эле бардыгыбыз жумуш издейт элек. Азыр жумуш көп, рабочийлер жок болуп калды. Иштеген адам жок болуп калды. Себеби жумуш ордулары түзүлдү, мамлекетте акча пайда болду. Пайда болгон акчаларды экономикага жумшап атабыз. Пенсиялар көтөрүлүп атат. Мына кече жакында эле өзүңүздөр билесиздер, президентибиз ушундай жарлыкка кол койду. Эң аз алган пенсия 6,5 миң сом болду окшойт чамасы. То есть ушунун негизинде урматтуу аксакалдар, урматтуу тууган уруктар, биз ушул реформаларды колдошубуз керек. Бул дүйнөгө эмнеге келебиз? Жакшы жашоо үчүн келебиз. Алла Таалабыздын алдында таза жана жакшы жашоо үчүн келебиз.
жакшы жашоого сиздер татыктуусуздар. Канчалаган эмгекти кылдыңар. Мына могул жерде аксакалдар отурат. Баарыңарды көрүп атамын. Кыйналган турмушту өткүздүңөр. Кыйналган жерлерде өткүздүңөр. Азыр мына айыл жерлерде мектептер курулуп атат, жолдор курулуп атат. Силерге шарттар түзүлүп атат. Бул жөн башталышы гана. Кудай кааласа мына башталышы гана. Мындан ары дагы бир 2-3 жылдын ичинде мамлекет кыйла бутуна туруп, мамлекеттин бюджети триллиондон ашып кала турган болсо, bir 10 milyarddan ар жакка жылып кала турган болсо, ал экономиканы эч ким токтото албайт. Ушундай болуп өсүп аткан маалда дагы баягы эле бузукулар, баягы эле ушу мамлекетти дагы бир мындай ызычууга салса экен, переворот кылып алса экен, бийликти тартып алса экен деген үмүттөнгөндөр бар. Эч ким тартып ала албайт. Алла Таалам турат, Кудай турат. Кудай кааласа, биз элге иштеп атабызбы? Элдин кызматын кылып атабызбы? Бийликти тартып алам же переворот кылам, ызычуу салам дегендердин бардыгына мыйзам чегинде жазасын беребиз. Анан эч кабатыр болбоңуздар. Кече күнү эле мына ошол даярданышып 31 августка даярдык көрүшүп, баягы бронежилеттер сатып алышып, милициянын, военныйлардын кийимдерин сатып алышып, так жанагы жардыра турган заттар жасоочулар сатып алышып, дрондор сатып алып, бүт даярданышты. 31-нде элге кол салып бүлүк салабыз деп. Ошолордун бардыгын кайра өзүнүн ордуна мыйзам чегине алып келип койдук. Мындан ары да ушундай болот. Жерлерде азыр укук коргоо органдары күчтүү. Милициябыз мурдагыдай жөрмөлөп калган жери жок. Милициябыз бутуна туруп калды, Кудай кааласа. Укук коргоо органдары, органы безопасности бутуна туруп калды бардыгы. Прокуратура так иштеп атат. Соттор эгерде туура эмес чечимдер чыгарса айтыңыздар. Мына биз толук ошолорду тартипке салганга милдеттүүбүз. Урматтуу эл журт, дагы бир жолу силерди менен жолугуп турганыма сүйүнүп атамын, кубанып атамын. Жумуш көп, билип атасыздар. Бүгүнкү күнү эле мына сиздер менен жолукканым уже бир эсимден чыгып калды. 4-5 мероприятие бүгүнкү эле күнү. Күндө ушундай. Эрте менен саат 5-тен баштап жумуш бизде. Кудай кааласа, ден соолукту Алла Таалам берип турса, силер үчүн кызмат кылыш биз үчүн сыймык. Силер үчүн чуркап, иштеп кызмат кылайлы. Биздин кылган кызматыбыз өзүбүз жеке өзүбүз, бала чагабыз үчүн эмес, силер үчүн. Бардык кызматыбыз эл үчүн. Элибиз жыргап жашаса, жакшы жашаса, элибиз кичине ыраазы болсо деген үмүттөбүз. Ошондон силерге ден соолук тилеймин, жакшылыктар тилеймин. Кудай кааласа баары жакшы болот деп айтып кетем. Рахмат баарыңызга. Мына иштесе болот экен, клуб бар. Мына бүгүн şu өзүбүздүн команда финалга ойноп атат. Буга жакшылык тилейлик. Мына 26-июлдан баштап бизден 10 эсе, 20 эсе калкы көп мамлекеттен бизчелик олимпиадага катышуулар чыккан жок. Бардыгын иштесе болот экен. Силердей жетекчилер көбөйсүн дейм. Дайыма ушу элдин алкышын алгыла, паташын алгыла. Заманыбыз тынч болсун деп тилейлик. Бузукулардын заманы бүтөйүн деп эле калды. Аларга эч ким ишенбейт деле, ээрчибейт деле. Аманчылык, тынччылык бизге окшогон ушундай жигиттер, чыган жигиттер чыга берсин, элдин алкоосуну ала берсин. Биз дагы аман болойлук, тынч болгула. Рахмат эним. Апасы болом, ушу 24-100 жыл болуптур. Мен балам ушул камчынын аркасынан ушинтип спортко кеткенине, ушу тарбия алганына мен өтө Кудайыма миң калла шүгүр кыламын. Ошогон көп балдар дагы тарбия алып атат. Бирок мен айтарым, спорт менен адам жакшы жашайт экен. Спорт менен ичпейт, чекпейт, кандай десем өтө ден соолукта болот экен. Анан адамды сыйлаганын да билет экен. Мен балам менен мактанбайм, камчы менен мактанбайм.
жөн эле айтканым, балдарды спортко берип кичине тарбия кылайлык деген сөз. Мына камчы кандай нерселерди кылды, айтып сөз жетпейт. Бул историяда да калып кетет. Ташка жазыла тургандай иш болуп атат. Эми мактанып кайра айта бериштин кереги жок. Бардыгын билип отурасыңар. Биз пенсионерлер көзүбүз менен көрүп атабыз. Кулагыбыз менен угуп атабыз. Анан мондай басып жүрүп атабыз ушу кылган иштеринде. Анан мен цифра анамнан билбейт экенбиз. Мен өтө ыраазымын. Кудайым насип кылып, мындан да бияка элди башкарып, жерди башкарып, ушу бизди Америкага теңеп койгулачы садак олоюндар. Дайым эрти менен дуа кылабыз. Эрти менен интернеттен карайм, аман бекен ушулар, жакшы бекен ушулар. Алла деп туруп аман эме кылып пата кылабыз. Ушу мен ушулар менен бир айылдаш, бир жердеш, бир жеңе болуп калганына шүгүр кыламын. Рахмат силерге. Мен айтам азыр ушул заманда кандай аял тууду экен, биздин камчыектей уулду. Биздин камчыектей уулду, биздин эжегиз, биздин чоколдук эжегиз. Allah razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Ben soğuğunuzda da olsun. İşiniz iyilikte olsun. Daim ağzınız olsun. Çok rahmet. Жақсы жүресіз бе? Нормально? Точно? Acıbakan temirde katı, bolottoy mışığı. Müştörді берсең, өмірің uzun болсын, башың биік болсын. Мен елім айтқандай, дүние тұрып жатылмыз. Gılayım Sadır Okan'a ıntımaqçılık versin, ömür versin, densoluk versin, işlerine iyilik olsun. Gılayım dünyada şu Kırgız elçilerdi koltap dursun, korkap dursun, taktap dursun. Kudayga manattılar. Kan bolsun. Салам алейкум, көрбей қалғандарға бардыңыздар, Арабека, жақсы ба? Жасылдар жақсы ба? Мына жетекшілер, мына ол өмелер, мына ол тұрған имараттар. Қара, чирек бүтті. Салынғанына мен ойынша где-то бір 25 жылда болып қалдық ше, да? 30 жылда болып қалдық. Салынғанына мына. Ағай бар жапар қалдырған. Башта ешнәрсе болған жоқ. Бұл жер бирок кооперативтердің жері. Кооперативтердің жері. Ошо кооперативтермен сүйлөшөсүңөр, кандай кыласыңар, сүйлөшүп туруп, ушул нерселерди эми колдонбогондон кийин 30 жыл колдонбой тура дагы да бекер тура бербесин, ушул жерди алыш керек. Мыйзамдуу кылып алыш керек. Муниципалитетке өткүзүп бериш керек, айыл өкмөткө. Анан ушул жерге сонун кылып туруп, эме аким даярдагыла ушул жерге сонун кылып туруп үй салып беребиз жаштаргачы. Макулбу? Дом салып беребиз. Ошону исследовать этесиңер, карагыла ушу. Макулбу? Архитекторлорду алып келгиле, ошо специалисттерди алып келгиле, ушул жерге дом салса болобу, каерге эмесин чыгарабыз жанагы деген. Канализация, самый главный канализация. Ошо баарын карагыла. Макулбу? Канча сотук жер экен, же канча гектарбы, ошого карап туруп мына бул чек жетпеген, өчүткө турган жаштар көп үйлөр жок. Ошого үй салып берсек, 5 этаждык болобу, 5 этаждык судакка салып атабыз го, 5 этаждык. Ошондойдон салабыз го. Же бул жер мына жерди изилдеп көрөт да. Туурабы? Жерди изилдеп көрөт. Эгер может быть андай болсо, анан бийик салабыз, 7 этаждык болуп салабыз го. Макулбу? Ушуну карап маган эмени жооп бериңиз. Макулбу? Сиз өзүңүз жооп бериңиз.